Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun, jana sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavattар bolsun. Allah Taala bул ümmetти башка ümmetтерден өзгөчө кылып жараткан. Ушул ümmeткө берилген өзгөчөлүктөрдүн бири бул ümmet өмүрү кыска болсо дагы азы гана ибадат кылган болсо, Allah Taala ошонун себебинен бул ümmeттин ибадатын, жакшы амалын баалап, эселеп, сооп сыйлыктарды берет. Мына ошол үммөткө берилген өзгөчөлүктөрдүн дагы бири менен бизге келе жаткан Курман айт майрамы. Курман айт майрамына чейин дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир берекелүү хадисинде бул үммөткө бир амалды сунуш кылып кеткен. Бул туурасында Сахih Муслимде бир хадис келет. Hazreti Abu Qatada radhiyallahu anhu риваят кылган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен Аллах Тааладан үмүт кылам, кайсыл адам Арафа күнүндө бир күн орозо кармай турган болсо, Аллах Таалам өткөн бир жылдык жана келерки бир жылдык күнөөлөрүмдү кечирет." Демек, менен биз бир эле күн Аллах Таалага бир ибадат кылып, нафсибиздин каалоосун тыйып, бир эле күн орозо кармай турган болсок, Аллах Таалам ошонун берекесинен 2 жылдык күнөөлөрүбүздү кечирип жатат. Ошондой эле бул Курман айт майрамына чейин дагы аткарылуучу бир амал такбир ташрик амалы. Такбир ташрик тагыраак айтканда хижри жыл менен эсептегенде Зулхиджанын 9 күнүнүн багымдат намазынан баштап, Зулхиджанын 13 күнүнүн асыр намазына чейин айтылат. Ошондо милади жыл менен эсептегенде 5-июндан баштап 9-июндун асыр намазына чейин айтылат. Жалпысынан ошондо 23 намазга такбир ташрик айтылат. Такбир ташрик Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар валиллахил хамд. Ушул ар бир парз намаз бүткөндөн кийин мейли жамаат менен окуйлу, мейли өзүбүзчө окуйлу, жада калса мейли сапарда бололу, мейли үйдө бололу, ошондой эле эркек кишилерге эле эмес, балким аял кишилерге дагы үйүндө намаз окуганда парз намаздан кийин бир жолу ушул такбир ташрикти айтып коюу бул важип амал болуп эсептелет. Ошондуктан менен биз дагы ошол сооптуу иштерди кылууга, ошол күндөрдө орозо кармап, жакшы амалдарды кылып, көп Аллах Тааладан күнөөбүздү кечиртип дуа кылууга менен биз дагы көп аракет кылалы.